Садыр Жапаровдун 24-25 февралда Орусияда орун алган иш сапарынын бир да мүнөтү текке кеткен жок. Күн тартиби абдан жыш болуп, ар бир саат алдын ала пландалган. Өкмөт башы визитин кесиптеши Владимир Путин менен жолугушуудан баштап, Татарстандын президенти Рустам Минниханов, Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин, өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мичустин, Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко менен кезикти. Жапаровдун алгачкы чет элдик иш сапары октябрь окуясынан кийин түзүлгөн саясий кырдаалдык турукташтырууга жол ачты. Стратегиялык өнөктөш өлкөнүн ишенимине кирип, байланышты бекемдөгү шарт түзүлгөнүн белгилешүүдө серепчилер. Анан ошол эле жолугушууларда, сүйлөшүүлөрдүн дагы мындай баамдап көрсөк, Россиянын президенти Владимир Путин өз сөзүндө Кыргызстанга жана кыргыз элин өзүнчө бир мамиле, өзгөчө мамиле кылаарын, ошол Россия тарап Кыргызстан менен мамилелерди бекемдеп, ар тараптуу өнүктүрүүгө кызыктар экенин көрсөтүп, так даана белгилеп айтылды да. Орусиянын расмийлерден сырткары өндүрүш компанияларынын жетекчилери аталган өлкөдөгү кыргызстандык эмгек мигранттары, диаспора өкүлдөрү менен жолугушуу болуп, эки тараптын тиешелүү министрликтеринин жетекчилери 5 документке кол коюшту. Алар эл аралык маалымат коопсуздугун камсыз кылуу жаатындагы макулдашуу, товарларды идентификациялоо каражаттары менен маркерлөө тутумун түзүү максатында Россия тараптын кайтарамсыз техникалык жардам көрсөтүүсү. Натыйжада Орусия Кыргызстанга кайтарамсыз 623 миллион рубль бермекчи. Мындан сырткары аскердик чөйрөдө стратегиялык өнөктөштүктү өнүктүрүү программасына жана айыл чарба продукцияларын жеткирүү жаатында кызматташуу боюнча өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум. Президентти коштоп кеткен делегациянын курамы абдан көп болчу. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев баштаган 7 министр, 2 вице-премьер-министр, ал тургай мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Кабыл Абдалиев, Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Бактыбек Кудайбергенов да барган. Делегациянын курамы көп, бирок кол коюлган документтер аз. Бул боюнча саясаттануучулар өз бааларын берип жатышат. Албетте, жарандардын түшүнүгүнө жараша ар кандай талаптар коюлуп атат, ар бир өзүнүн көйгөйүн айтып атат. Бирок алгачкы сапарда бул маселе тез арада чечилип кетпейт. Бул таанышуу процесси болду. Эң негизгиси баягы маданият деңгээлде жылуу маселе менен турмуш курулат дегендей, Россия мамлекетинин мындай стратегиялык маселелерди, тышкы саясатты туура түшүнүү пикирин президенттен туура кабыл алышып, эртеңки күнү ушу саясий багытта бир экономикалык жолдорго, долбоорго жол ачылары бүгүнкү сапарда белгиленди. Жапаровдун бул визитинде көгүлтүр оттун баасын төмөндөтүү да каралар айтылган, бирок иш сапарынын жүрүшүндө аталган маселе көтөрүлгөн жок. Мен саясатчы катары байкадым, ич ара мындай тегерек столдун негизинде азыркы эл арасында болуп аткан жумушсуздук жана тарифтик көйгөйлөр сөзсүз каралды, бирок муну аткаруу бийлиги институту иш жүзүндө иштеп, дагы бир саясий деңгээлде чечиле турган маселелер. Газдын баасы күн тартибине киргизилгенин иш сапарга чейин Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев билдирген. Бул сүйлөшүүгө ала тапшырма берилди Путин тарабынан, өкмөткө, Владимир Путин тарабынан тапшырма берилди. Эми эки өлкөнүн ортосундагы энергетика министрлери бул сүйлөшүүнү дагы улантат. Себеби дегенде бизге газ түздөн түз келбейт да. Алар баягы өздөрүнүн мындай татаал бир схемасы бар. Казакстандан, анан Өзбекстандан алат да. Ошондуктан биз азыр жакын арада Казакстанга расмий сапарыбыз бар, Өзбекстанга расмий сапарыбыз бар. Бул комшу бир тууган мамлекеттерибиз менен да сүйлөшүүнү улантышыбыз керек. Бирок газдын баасын арзандатып беребиз деген сөз болду Орусия тарабынан. Бирок канчага арзандатат, аны эми эки өлкөнүн энергетика министрлери санап чыгышат. Жалпысынан визит таанышуу мүнөздүү болуп, мындан аркы эки тараптуу узак мөөнөттүү союздаштык мамилеге, стратегиялык өнөктөштүккө негиз салууга багытталган. Бул маселелердин Орусия менен талкууланганы башка мамлекеттерге да Кыргызстан мурда кабыл алынган саясий багытынан тайбай тургандыгынан кабар берди. Айпери Самат кызы, Алтынбек Сайкиев, Нью ТВ.